Тажикстан менен чектеш Баткендеги Көкташ айылынын эли шайлоого активдүү катышты. Айыл тургундары үчүн электрондук шайлоо ыкмасы жаңылык эмес. Алар буга чейин бул ыкма менен айылдык кеңештин депутаттарын шайлап алышкан. Көкташ айылы Тажикстандын Исфара району менен жакын жайгашкандыктан милиция жана чек ара кызматкерлери элдин коопсуздугун көзөмөлдөп турду. Чек ара айылындагы шайлоонун жүрүшүнө кабарчыбыз Медер Ниязалиев назар салды. Баткен район Көкташ айылы чечилбеген чек ара маселеси менен белгилүү болуп калган. Бул жолу айыл эли чек арадагы кезектеги жаңжалга эмес, аны оң жагына чечүүнү колго ала турган эл өкүлдөрүн шайлоого чогулушту. Көйгөйү көп көкташтыктар бул жолу келе турган депутаттар чек ара маселесин чечүүгө кайдыгер болбойт деп ишеним артышууда. Айылыбыздын көйгөйүнү чече турган, чечип беребиз деген партияларды шайлап берет деген үмүттөбүз. Кудай кааласа, ошол партиялар бийликке келет дегенбиз. Эми биздин көйгөйлүү маселелер кандай? Биринчи чек ара, экинчи жол маселелери, мына ички тышкы миграцияны сактап калуу боюнча биздин көйгөйлүү маселелерди колдогон партияны шайлайт деген үмүттөбүз, Кудай кааласа. Шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузуулар катталган жок дешет жергиликтүү байкоочулар. 1200дөн ашуун шайлоочусу бар Көкташ айылынын тургундары буга чейин электрондук ыкма менен жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлап добуш беришкен. Жаңы ыкма тааныш болгондуктан добуш берүү ыкчам болду. Биздин мына 80-63 шайлоо участкасында бул биринчи жолку эмес да. Мурдагы шайлоодо элдер көргөн, катышкан баарын. Анан анча-мынча фамилиясын таппагандар болуп атат, бирок бизде шайлоодун жүрүшү жакшы болуп атат да негизинен. Айылдын Тажикстан менен чектеш аймактарын чек арачылар күчөтүлгөн тартипте кайтарышууда. Ал эми шайлоо участкаларында элдин коопсуздугун милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турушат. Медер Ниязалиев, Урсбек Мазаит уулу, Коомдук 1 канал, Баткен району.